Апа болсоң ушул 3 сөздү эч качан балаңа айтпа. Биринчиси чоңдордун ишине аралашпа. Бүгүн байкайсың конокко барган учурда башка учурларда апасы тур, чоңдор ишине аралашпа деп чоңдордун чөрөсүнөн кетирип коет. Мен устаздарда, ушу чөрөмдөгү бизнесмендерде, башкаларда байкайм, баласы кирип келе, кел балам, отур деп алдына отургузуп, мына обаң болот, мына байкең болот, мына тайкең болот, мына эжең болот деп тааныштырат. Туугандары менен тааныштырат. А кээ бир жерлерде ушундай кирип келсе эле бала дасторконду алат, бирдекени алып коет, же конфетти алып койбосун, мени уят кылып койбойсун деген ойдо баягы эне карап туруп, тур, бар чоңдордун ишине аралашып, бар чыгып кет бул жерден деп айдаган учурларга күбө болуп каласың да киши. Мен жеке өзүм күбө болдум, токтоңуз дедим. Неге айдап атасыз баланы? Не максатта айдап атасыз? Эмне үчүн айдап атасыз? Биз менен отурса не болуптур? Же күнөө иш кылып атабы? Же арам иш кылып атабы? Тескерисинче бала келди, кирге, балам отур. Не аласың, не жейсиң? Мына байкең болот, тайкең болот, тааныштыр. Сүйлөшүп отур. Отурсун, бала өссүн. Билесизби, үмүтү менен бала кирип келет, апа, ата деп. Ал дасторконду ойлогон жок, сизди издеп кирип келди ал жерге. Же конокторду алда бир нерсени көрсөтөйүн деген жок, андай ой дагы жок балада. Бала бал болот, таза болот, шекер болот, таттуу болот, анын арам ою болбойт. Биз аны каалагандай кылып же арам жака же адал жака тарбиялап алабыз. Ошондуктан маани бериңиз балаңызга. Балаңызга эч качан чоңдордун ишине аралашпа дебеңиз. Ал эми экинчиси, бирөө сенден сурадыбы? Дасторкондо кесураны ужин кылып отурасыздар. Бала бирдекени сүйлөп калса, чоңдордун сөзүн бөлбө. Бирөө сенден сурадыбы деп дароо сөзүн бөлөт да. Бала коркок болуп калат. Өз оюн жеткире албай калат. Анан бүгүн мени балам өз жолун таба албай атат, мени балам мык болуп калды, же мага ачылбайт, бир дүңкү эле бир дөкү болуп жүрө берет, бир ачылбайт бала деп арыздангандар көп да. А сиз жаштыгыңыздан ушинтип кемсинтип, мына бала ток менен мыкты ургандай кылып уруп, руханий жактан сындырып чоңойттуңуз да. Кошунанын баласын мактап, аны чөктүрүп чоңойттуңуз. Анан кантип андан ийгилик болсун? Кээ бирөөлөргө таң калам, кээ бир ата-энелерге кошунанын баласын мактайт, өзүнүн баласынан ийгилик күтөт да. Паланчынын баласын кара, паланчынын баласы сонун, паланчынын баласын кара, тазалыгын кара, кийимин кара, башкасын кара. Паланчынын баласы эмес, ал сиздин балаңыз. Ал эми үчүнчүсү урматтуу мекендеш, меңдегиз атаңа окшобо дебеңиз. Бала сүйлөп баштаса эле, бир нерсени мактанып баштаса, атаңа окшоп мактанба дегендер бар да. Атаңа окшоп сүйлөбөчү, атаңа окшобо дегендер бар. Бала үчүн эң күчтүү кумир ким билесизби? Бул ата болуп эсептелет. Жаш бала биринчи атаны кумир, атаны легенда, атаны история, атаны чындап чокуу деп билет да. Ошону үлгү тутат. Ошондой экен атаңа окшобо дебеңиз. Атаңдай бол деңиз. Адам оларак, киши оларак атаңдын да кемчиликтери бар. Кээде ачуусунда сөгүнүп коюшу мүмкүн, кээде насыбай чегип коюшу мүмкүн. Балам бул жагын алып болбойт. Бирок атаңдын адамгерчилиги бар. Бул жагын алышың керек сен деп туура түшүнүктү беришиңиз керек, аял оларак. Ошондой экен, эже карындашым, сизге көп нерсе байланган. Үйдө баланы бурап туруп, коомго туура эмес, терс таасирин берген, коомду буза турган, өзүнүгө кошуп көпчүлүктү баткакка, сазыга алып кирип кое турган баланы тарбия кылыш да колуңуздан келет. Же тескерисинче. Биздин коомго урматтуу эже карындашым, чыныгы лидер боло турган, ийгиликке жете турган, чоң чокуларга багынта турган ийгиликтүү инсандарды тарбия кылыңыз. Көчөдөгү алкаштарды катарын толуктап калбасын. Сизди балдар үйүнө алып келип койгон, энелердин үйүнө алып келип койгон балдардын катарында болбосун. Тарбияны так туура бериңиз жаштыгына.